Assalamu alaykum hurmatly Tezqavar kanalının görüşçüleri. Salamatsızlar be? Kutmandı gününüzler menen. Bugün Oştoğu Aqtilek Keçi rayonundağı 40 konuşunan kurulgan dağı bir öte qoğuz sonun üydük görüyoruz. Daregi mınday, Aqtilek aylanpasынан Japalak tarafqa жүрüp kelesizler. Bul jerde kayırma kanal var. Andan ötüp ele sizler tarafqa жүрüңüzдөр. 40 hektar konuşu uşul jakta. Tüz bara beriңiздер. Mınake tuğandar, men satıla turgan uyga jetip kelip kaldım zamatta. 40 hektarga kirip 3-cü köçösüne düşösüzдөр dagı köçönün başına çeyin çıkıp kelseňizder, bul jerde kesip ötkön köçönün jogorу tarabında, üstünde mаңдайда tuğandar 2 qavatlı çoң uy kurulgandığın körösüzдөр. Bul jerde ukmuş bir uy kuruldu tuğandar. Azır kirip baştan ayak toluk körсөтүп чыгабыз. Kanday remont boldu, proyektisi kanday boldu, kanday şartlar tüzüldü. Büt barın sizlerge iğne civine çeyin körсөтүп berебиz. Bul uydu kim kurdu eken debeysizler mi tuğandar? Kuruluş tarmağında 10 yıllık tecrübası var. Rayan Kuruluş Kampaniyası taktap aytkanda anın negizдөчүsü Ümit Agabыздын komandasının kolundan kurulgan uy tuğandar. Ümit Agabыздын Rayan Kuruluş Kampaniyasının kurup bütürgön kezektegi mına uşul ukmuş uyu uşul tuğandar. Azır kirip barın körсөтүп чыгабыз. Eşigin körüp törün ötteyt. Sırtkı fasatlarında ayavay jakşı jasaptır. Uy negizinde negizi ayavay jakşı uy boldu. Anda suroo жооп kılgança Ümit Agabыз menen süйлөшөлү, баарлашалы, экөөлөп көрүп чыгалы, барын көрсөтүп беребиz. Assalamu alaykum. Алейкум ассалам. Ümit aka, işleriniz jakşыбы болуп атабы? Кудайга шүгүр, иштерибиз жакшы. Бүтүрдүңүz бул үйдү. Кудай кааласа бул үй бүттү. Быйылкы сезонго канча үй бүтүрүп атасыз? Дагы будан сырткары бир үйүбүз бар, улар даяр болуп калды. Даяр болуп калды. Бул уже даяр. Бул даяр уже. Канча убакыттан бери бул үйдү куруу алегинде болдуңуз? 7-8 ай болуп калды. 7-8 айда. Бүтүрдүңүз, мээнетти кылдыңыз. Машалла, көз тийбесин. Аябай жакшы. Бул 3-чү көчө менен түз чыгып келип эле, бери бурулганда ушу маңдайда экен да. Негизи бул жака мына 40 гектардын 4-чү көчөсү аркылуу бул жагынан да келсе болот, Бул жактан келсе дагы болот, 3-чү көчөдөн дагы келсе болот, 1-чи көчөдөн дагы келсе болот. Бул жактан, Те наркы көчөлөр аркылуу. Түшүнүктүү. Коммуникация кандай болду бул жерде? Коммуникацияда суу, канализация, свет бар. Бар. Бардык шарт бар экен да. Бар. Үйдүн алдына мына мынтип шебен төгүп коюпсуз. Бул жагы эми ушул 40 гектардын жогорку конушунун эң чекедеги көчөсү. Бул жагы эгин тала, поле тугандар тынч, ашыкча адам да кирбейт, унаа да кирбейт, сиздер үчүн жакшы. Дубалдын дагы сырткы фасады мына мынтип жидкий травертин менен жасап, сырткы тараптарына лотокторун жасап, бүт кафелде мозаикаларды да жасап чыгыпсыз го, Ооба. Дарбаза заманбап коюлду. Дарбазалар жакшы. Навес болду. Навес болду. Поликарбонат менен жарык кылып жаапсыз. Арка болуп турду, Арка болду. Сонун болуп тур. Кана жүрүңүздөр тугандар. Бүт баарын көрүп чыгалар. Шашалы, кирели, көрөлү, баарын суктан канча карайлы тугандар. Охо. Зор болуп тур го, Үмүт ака, биягы. Машалла. Көз тийбесин. Кудай өзү колдосун, Аябай сонун чыгып тур го, бул, үйүңүз. Үйлөр жакшы чыкты. Мына сырттан дарбазадан киргенде эле навестин астында туруп, оң жакты карасаңыздар, бул жагы тапчан жай окшойт, Бул жак тапчан. Бул жака болсо очок кылыпсыз, 3 очок. Бүт барбекюлары менен. Анан бул жагынан кирет экен, үйгө негизи бул жагынан кирет, Бул жагынан кирет, 2 код бар. Бул жактан кирсе деле боло берет. Эки жагынан тең киргенге мүмкүн. Демек түшүнүктүү тугандар, азыр чекеден көрсөтүп беребиз. Үйдүн алдында азыр унаа коюучу аянтта турабыз. Бул жер арка навес болгон. Навестин астына бир 2 унаа батат экен. Ал эми төр жактарына чейин айдап барып койсо бир 4-5 унаа катар батчудай аянт бар экен, бул жерде. Үйдүн алдына эмне бастыңыз эми? Бурушатка кылчу элеңиз, сары ташка өтүпсүз го, Үйдүн астына сары таш бастык. Сары таш, керамогранит. Мындай мозаика болуп жакшы чыгат экен, негизи. Мына дубалдардын сырттарында бүт травертин кылдыңыз. Травертин болду, 3D сүрөттөрү башкача го. Баарын жалтыратып тартыптыр, Усталардын эң күчтүүлөрүн иштеткен окшойсуз. Жакшылар иштеди. Мына кафелдерди да жакшы жабыштырыптыр, Сонун болуптур, Аябай жакшы мына. Көрүп турасыздарбы? Навестин асты дагы аябай кенен болуптур. Үстү жарык, темный эмес тугандар.
Үйдүн сырткы фасады жидкий траверти менен жасалыптыр. Үйдүн проектisi bir башкача экен, буга чейинки курган үйлөрүңүзгө окшобойт окшойт бул, Башкачараак, бул башкача. Проект жаңыбы? Проект жаңы. Канчага канча бул? 12'ge 9,5. 12'ge 9,5. Мына жагынан bir фигура бери чыгыптыр, Туугандар, көрүп турасыздарбы? Бул үйдүн сыртын жылууладыңызбы? Утепление болгон, пеноплекс менен. Пеноплекс менен жылуулап, анан травертин тарттыңыз. 3D сүрөт. Чатырын эмне менен жаптыңыз? Чатырын андулин менен жабылган. Андулин. Шоколад түстүү, Шоколад. Шоколад түстүү андулин менен жабылыптыр. Туугандар, анан үйдүн чатырынын асты тарабы мына фронтондору, суу түтүктөрү бүт багыры кагылып жасалыптыр. Көрүп турасыздар, үйдүн сырты аябай кооз чыгыптыр. Бул жагы эмне? Жашыл аянтча болобу? Бул жак жашыл аянтча болот. Бассейнди да коюп жакшы кылыпсыз. Аябай сонун. Бассейндин орду дагы сонун экен. Бул жактан эмне? Подвалга түшөбү? Бул жактан подвалга чыгат. Подвалга дагы 2 ход бар, арт жагынан, алды жагынан бар. Эки жагынан тең. Аябай жакшы. Мына биз сырттан кирдик туугандар. Мына дарбазадан киргендеги бул жактагы аянттагы ушундай көрүнүп турат. Сырттан калиткадан киргенде оң жакты карасаңыздар, мына жерде дагы кичинекей бир гүл же болсо жашыл арча дарактарын, декоративный гүлдөрдү отургузуп өстүрө турган жашыл аянтча бар экен. Бул жерден суу чыгат экен, Бул жерден суу чыгат, Суу чыгат экен. Мына бул жак эми чекеден көрсөтө берели. Бул жерге тапчан болобу? Бул жерге тапчан болот. Тапчандын төмөндө 10 тонна суу сактагыч бар. Суу сактагыч бар. 10 тонна суу запас кармалат. Атак суу келет да бул жерге постоянно. Суу келет, постоянно келет. 40 гектарда суу кенен. Очок өтө сонун чыгып тургу, очок. Охо! Пай. Туугандар, мына очокту караңыздар. Сырткы витта кафелден өтө сонун чыгыптыр, жасалыптыр. Чоң казан, орто казан, кичи казан, бул жакта болсо мына самоору менен экен, бир жаңсыл жасалыптыр. Ортосу мына шашлык пышыруучу жайы, көрүп турасыздар. Стейк пышыра турган жер, барбекюсү, мангалы, астында отун коюучу жайы менен экен, Бул жакта мойкасы. Бул жакта мойкасы бар. Текчеси менен даяр экен да. Бүт точкаларга чейин коюпсуз, Мына моорулар да жакшы чыгыптыр. Мына бурчтук формада жасалыптыр. Г-образный негизи аябай жакшы болуптур. Патологун бул жагын эмне? Тыныкефон болгон. Тыныкефон. Ушул жакшы чыгат экен, жакшы чыгат. Түнү жарык болобу? Жарык болот. Жап жарык болсо керек, муну баарын жандырса. Бул жердин астын кафел кылыптыр сиз. Полу. Сонун болуптур. Эми үйдүн ичине негизге кире бериш нарагы болгону менен очокканага бул жагынан кирип чыга берет экен да? Бул жазгы очоккана жазында жашайт. Бул жак зимний. Мындай идишка ташыганга да удобный да. Жакын дең, Мына бул өзү кухня болдубу? Бул эми кухня бул кышында. Кышкыга. Экөө жакын болгону жакшы экен. Анда бир чекеден кирип көрө берели. Бул үйүңүздүн терезелерин сиз мурда күрөң түстө кылчу элеңиз, ак түстө кылчу элеңиз. Азыр мына мода болуп аткан мокрый асфальт түсүндө кылыпсыз го терезелер. Ооба. Ичи да ушундай светпи же ичи башка светпи? Ушундай мокрый асфальт. Мокрый асфальт. Азыр мода болуп атат, аябай жакшы жарашат экен. Сонун. Мына терезелердин ичине дагы баягындай золотистый гүлдөрүн салыпсыз, Туура айтасыз, бул 5 камералуу айнектер. Терезелер. Быйыл мода болуп атат. Жакшы. Мына жерге дагы зонтик жасапсыз, бул жагына чейин сплошной экен. Туугандар, подвалдын кире беришине дагы, үйдүн астындагы бут чечмеге дагы жамгыр тийбейт экен, үстүнөн тосуп жаап турат экен. Анда бул жагынан кире берели. Эки тепкич көтөрүлүп чыгат экенбиз. Бул жери көрүп турасыздар, сырткы бут чечме, тамбур десек болот. Бул жагына атайын темир гүлдүү тосмолор менен тосуп коюптур. Нар өткөнгө болбойт. Бул жагынан айланып гана киребиз. Бул жерде аянттагы аябай кенен, патолог болсо көрүп турасыздар, тыныкефон менен жасалыптыр. Бурун эшикти коюпсуз, Бурун эшик коюлуптур туугандар. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Кирип чекеден көрөлүчү. Охо! Көз тийбесин. Үмүт ака, мындай үй курганды мага үйрөтүңүзчү. Ака, аябай мындай үй курганга тажрыйба алып 10 жылдан бери аябай бышыпсыз да. Bir үйүңүздөн экинчи үйүңүз жакшы, экинчи үйүңүздөн үчүнчү үйүңүз жакшы. Биринен бири арта берет экен да? Кудай кааласа үйлөр жакшы салынып атат. Эми бул жак топли пол, водяной топли пол. Асты. Ошончо батарея көрүнбөйт экен да? Батарея көрүнбөйт.
жак Водяной теплый пол. Жакшы болуп тур. Кухнядагы топлый ушундай. Бул жактарда. Душтагы ушундай. Так, мына бөлмө кандай бөлмө болот бул жер? Холл болот. Холл. Холл болсо бул жер аябай кенен болот турбайбы, а? Бул эшик менен ар кухняга өтө берет. Кухняга өтө берет. Диван кресло коюлат, телевизор коюлат, ушул жерде эс алып отурганга жакшы экен да? Диван кресло коюлат. Бул жагында бир терезе коюлуп тур, жарык ошол жактан кирет экен. Туугандар, потологу мына 2 баскычтуу жасалыптыр. 4 бурчтук формаларында. Чоң заманбап люстра коюлуп тур. Ичине мына лента лампалар да коюлган окшойт, да? Ичине коюлган жарык берип турат. Ичинен жарык берип турат экен. Төргө болсо мына гүлдүн сүрөтү түшүрүлүптүр. Ачык түстөгү туш кагаздар колдонулуптур. Полу ламинат, асты полу теплый пол, сууланган, тактап айтканда водяной теплый пол экен. Биз эми бул холду көрдүк. Оң жакка кирип, мына жагынан очоккананы дагы бир отоло көрсөтө кетели. Очокканасы жана көрүп турасыздар, очоккана дейм, ашканасы. Очокканадан бери киргенде ушул бөлмөгө туш болот экен бизде. Муну астын пол кылдыңызбы? Бул теплый пол. Теплый пол болду? Бул кафель. Кафель. Кафель бул теплый пол болот да. Теплый пол. Кафель болуп тур туугандар, аябай жакшы. Мына бул астындагы полдогу кафель менен обойдун түсү дагы бири-бирине окшош турат. Мебелге чейин коюп коюпсузбу сиз? Ооба, быйыл ушундай мебелдерден коюлган. Келген кишиге бар жогун даярдаптырсыз да. Заманбап эмерек коюлуптур. Кухнянын атайын ушул тарабына көрүп турасыздар. Вытяжкасы коюлуптур. Столешницалары баары өзүнүн түсүндө экен. Ортосу кафелденип, электроточкалары да жасалыптыр. Мойкасы даяр экен. Үстүндө сушилкасы менен. Бул жагында мына вытяжкасы менен көрүп турасыздарбы? Бул жак болсо көрүп турасыздар, муздаткычтын орду. Муздаткыч менен бул жерге кир жугуч машина коюлат да. Кир жуучу машина коюлат. Түшүнүктүү. Бул эшик менен кирип чыга берет экенбиз да. Эми туугандар, үйгө кирип бул жагынан көрсөтөлү. Мына бул терезе аркылуу кухнянын ичине аябай жарык кирет экен, а? Үйдүн алдында бүт көрүнүп турат экен да. Панорамный болуп турат да. Панорамный болуп турат экен туугандар. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрдү көрө берели. Бир чекеден көрсөтөбүз. Ого, мына тепкич да сонун чыгыптыр, ака. Бүт жыгачтан ушинтип кооздоп жасатыпсыз, Аябай жакшы чыгыптыр. Бул тепкичтер 10 жылдан бери иштешкен өзүм укам бар, ушундай жасап. Ушулар жасады. Жакшы сапаттуу жасайт. Эшиктер да баары жакшы эшиктер экен. Гүлдүү, түстүү, золотистый, сонун экен. Бул жак кандай бөлмө болду? Душ. Душевой турбайбы, биринчи кабаттагы. Мына бул жагын атайын стеклянный кылып тосуп тур, Айнек тосмо менен тосулуп тур, туугандар. Аябай сонун болуп тур. Бул дагы асты жагы водяной теплый пол. Сол тарапта көрүп турасыздар, чоң раковина, унитазы менен, бул жагында форточкасы менен, вытяжкасы да коюлуп тур, бүт баары жакшы жасалыптыр. Кеп жок, сөз жок, просто сөз жок. Эми бул жакка кирели. Мына жагы сал окшойт, 2 канаттуу чоң эшиги бар экен. Бул жагында көрөлүчү. Ого! Полу жакшы чыгып турган. Мейманкана. Мейманкана 380 ге жети. 380 ге жети узун туурасы. 380 ге жети дейт туугандар. Мында 2 терезеси бар экен, үйдүн арт тарабында жайгашыптыр. Терезенин түсү, подоконниктин түсү да баары бирдей, пластик, баары шу пластик каражаттарынан жасалыптыр. Астына 2 терезенин астына отопление батареялары да коюлуптур. Буга да чоң люстра коюп турсуз, Ортосу натяжнойбу? Натяжной. Чекелерине кичи лампалар коюлуптур. Мынандай дуалга атайын рамкалар жасалып, ичине өзүнчө түстүү обойлор жабыштырылып жасалыптыр. Баары бир жыгач полго жакшы жарашат экен, Полго жакшы чыгат экен. Жылтыратып, лактатып, даярдап коюпсуз да. Сөз жок. Бул жака телевизор коюлабы? Телевизор койсо деле болот. Болот. Ташка коюп койгонбуз. Эгерде коём десе койсо болот. Боло берет. Бул конок бөлмөсү, туугандар. Мейманкана. Чоң зал. Бул эшиктердин ички доборлору менен кошо жасадыбы, Доборлору менен жасадып. Үстү жагын дагы бүт баарын комплектте жасаптыр да, Аябай жакшы. Эми кийинки бөлмөгө кирели. Мына бул эшиктен бул жакка кире турган болсок, бул жакта кандай бөлмө? Спальня. Биринчи этажга бир спальня кылыпсыз да? Жакшы болуп тур ушул. Чакан спальня, кааласа ата-энелер, кааласа ушу жашы улгайган
ата энелерди, пенсионерлерди ушул бөлмөгө киргизип койсо болот. Конокторду ушул бөлмөгө киргизип койсо болот туугандар. Кааласаңыздар балдарды киргизип коесуздар, көрөсүздөр да. Узун туурасы канчага канча? Бул 3'e 5. 3'e 5. 15 квадрат чыгат турбайбы? 3,5'e 5. 3,5'e 5. Туугандар, мында бир терезеси бар экен, потолок тегиз эле жасалыптыр, негизи ортосу. Бир тепкич бери чыгарып чекелерин гипсокартондон жасаган экен, люстра, кичи лампалар баары коюлуптур. Жыгач, пол бардыгы бөлмөлөр ушундай экен, аябай жакшы чыгат экен. Мага жакты. Ламинатка караганда 2-3 эсе жакшы көрүнөт, жакшы чыгат экен, баары бир. Так, эми экинчи кабатка чыгалычы. Мына тепкичти караңыздар. Асты кладовка болдубу? Алды кладовка болду. Кладовка болду. Тепкичти карай бериңиздер туугандар. Тепкичти жыгачтан, перилаларында жыгачтан аябай кооз сонун жасаптыр. Бул жерге жарым чыгып келгенде чоң терезе бар экен. Узкий, узун экен да, бүт жарым ушул жактан келет турбайбы? Ого, бу жака сүрөттөрдү түшүрүпсүз го. Мына, караңыздарчы. Мына бул кооздукту караңыздар. Ылдый жакты караңыздар. Тепкич аябай сонун, кооз, көрктүү чыгыптыр. Сүрөт дагы өз ордун таптыр туугандар. Тем үстүндө чоң люстра асыпсыз, сөз жок. Караңыздарчы, Үмүт агабыз аябай мында курулушка бышыптыр. Экинчи кабатка чыгып келип калдык. Бөлмөлөрдү чекеден тааныштыра беребиз. Адаттагыдай оң жактан баштайлы. Экинчи кабаттагы санузел экен, бул жагы. Ванна туугандар. Унитаз коюлуптур ичке жаткана. Ванна коюлуптур, жуунуучу жайы. Форточка, вытяжкалары бар экен. Аристон, күзгү, раковина бүт баары коюлуп, мына чоң кафелдер менен жасалыптыр. Отоплениясы кандай бул жактын? Отопление ушу водяной. Водяной теплый пол кылдыңыз бул жакты дагы. Жакшы кылыптырсыз. Эми кийинки бөлмөгө кирели. Бул күнгөй бет, күнчыгыш тарапта жайгашыптыр. Балдар бөлмөсү го, Балдар бөлмөсү. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул дагы чакан бөлмө экен туугандар. Туурасы бир 3 метрге жакын, узуну бир 5 метрди чамалайт экен. 15 шарчы метрге жакын, 2 терезеси бар, жарык бөлмө экен. Көрүп турасыздар, отопление батареясына коюлуптур. Экинчи кабатта полдор ламинат болдубу? Ламинат болду. Уктай турган, негизи уктай турган бөлмөлөр радиатор менен болот да. Радиатор. Теплый пол болгон эмес. Теплый пол кылбадыңыз. Жакшы. Эми бул жакка кирели. Бул кандай бөлмө болду? Бул спальня. Бул да спальня. Ата энелердин уктоочу бөлмөсүбү бул? Ошондой бөлүп алса да болот. Боло берет. Телевизорлор коюла турган жайы бар экен, Бөлмөнүн узун туурасы канча? 4,5га 3,80 экен, Бир түстөгү обой менен жасалыптыр. Потолоктагы апапакай жасалган кичи лампа люстралар бар экен. Анан парда занавескалардын кармандары менен жасалыптыр. Мунун да терезеси чоң терезеден отопление батареясы коюлуптур туугандар. Бул уктоочу бөлмө болду. Ата энелер үчүн болсо болот. Бул жагында эмне экинчи кабатта дагы бир зал кылдыңызбы? Бир зал бар, каласа уктай турган бөлмө болсо болот. Муну спальня кылып койсо болот экен. Ата энелер негизи ушул бөлмөгө кирип алса жакшы болчудай. Арт тарапта мына көрүп турасыздарбы? Ушу 3-көчө тегиз бул жактан көрүнүп турат экен. Нар жакта 2-, 1-чи көчөлөрдүн баштары да бүт баары көрүнүп турат. Бул экинчи кабаттагы чоң зал, же болбосо экинчи кабаттагы чоң спальня. Мунун да потологу тегиз, апапакай, жакшынакай жасалыптыр, көрүп турасыздар. Терезелери экөө тең ачылат экен. Аябай жакшы. Сөз жок. Полу ламинат болуп тура бул да. Келиңиздер, кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Экинчи кабаттагы эң акыркы бөлмө. Бул да спальня болобу жакта? Бул жана астындагы спальнянын үстү да. Жакшы. 5ке 3, 15 шарчы метр квадрат деди, туугандар. Көрүп турасыздар? 15 шарчы метр. Мында потологу жакшы жасаптыр. Күнгөй бет, аябай жакшы бөлмө болот экен, бул да. Буга да ата энелер жайгашып болсо болот, же балдарды жайгаштырса болот. Эшиктер көрүп турасыздар. Мына үстүндөгү нелери деп коет эле мына короналар. Бул да ушу комплект коюлуптур да. Короналар коюлган. Жакшы чыгат экен, короналар, Мына эшиктер мага аябай жакшы. Эшиктин сонунун тандапсыз, ручкалары менен өтө жакшы. Экинчи кабатты көрдүк, туугандар. Биринчи кабатты да көрдүңүздөр. Бүт проектсин, ремонтун зор кылыптыр. Усталардын эң мындай колу гүлдөрүн иштетет окшойсуз, Ustalarda en yaxşı profesyonel ustalar menен иштешебиз. Профессионал усталар. Мына усталардын иши көрүнүп турат да. Аябай ишти тегиз кылат экен.
Так. Эми очоккана жакка чыгайлы, ана подвалда көрөбүз, Подвалда да көрөлүчү. Азыр биз подвалда бир катар көрүп чыгабыз. Сыртка чыктык, туугандар, көрүп турасыздар. Үйдүн алдындагы навес, унаа коюучу жай. Унааларды кенен киргизип кое берсеңиздер болот. Эми ылдыйга подвалга түшөлү. Подвалды да бир катар көрүп чыгалы. Бул тепкичтин аралыгы канча? 1 метр чыгабы? 1.10 чыгып калат. 1.15 чыгып калат. Чыгып калат. Бул жактардын бүт темир тосмолору менен тосупсуз, Бүт тепкичти дагы кафел, мозаика кылып чыгыпсыздар го, астын. Мынакей. Бүт кафел басыптыр агабыз. Подвалга дагы бурон эшик коюптур. Подвалга кирип келдик. Үйдүн асты бүт подвалбы? Үйдүн асты барлыгы подвал. Да, мына жерден ортодон бөлүпсүз, Орто жактан бөлгөнбүз. Потолок монолит болгон. Астына стяжка коюпсуз. Стяжка коюлган. Подушка канчага канча болду? Подушка 80-ге 60. 80-ге 60. Жакшы. Канализация турбалары кетиптир, бияктан. Так, түшүнүктүү. Подвалдын киргенде чоң бөлмөсү экен. Бул жагында төрүндө дагы бир чакан бөлмө бар экен, Бул жакка да мына турбалар коюлуптур. Анан бул жагына форточка коюлуптур. Мындай желденип турат экен, туугандар. Электромонтаждарынан бери жасап койдуңуздарбы? Бардыгы жасалган. Бул жагын өтөлү, жанагы үстүндөгү чоң залдын асты, туугандар. Мына ал жагына дагы бир форточка коюлуптур. Бул артына чыгып кетсе болобу, Артынан бүтө ход бар, бирок көмүр алып келгенге ыңгайлуу. Көмүр отун. Ошондо котельный ушул жагында болобу? Ошондо умный печка мына төрдө болот. Кайсы? Бияктабы? Бул жакта болот умный печка. Бул жакта көмүр болот. Эгерде умный печканы койгондон кийин биз иштетип көрсөтүп беребиз. Да, мына жерге көмүр жыйылат. Көмүр жыйылат бул жерге. План жакшы болгон экен. Сиз арткы эшик менен эле көмүр отунду алып келип бул жакка жыйып коесуз, туурабы? Анан эле бул жакта печка болот, ага салып эле иштете бересиздер, жылыта бересиздер. Жана теплый полдун турбаларын да бүт түшүрүп коюпсуздар, Бардыгын түшүрүп койгонбуз. Көмүр умный печканы алып келип койгондон кийин биз бул үйдү жылытып кышында карап беребиз. Кышында жазга чейин карап беребиз. Жазга чейин карап берүү милдетиңиз. Печканы ким коет? Качан коесуз? Печканы куда каласа заказ берип койгонбуз, коебуз. Өзүңүз коюп бересизби? Өзүбүз коюп беребиз бардыгын. Печка коюп берүү сиздин милдетиңиз. Биздин милдетибиз өзүбүз коюп, анан биз бул услугасын дагы биз жазга чейин карап, бул ысытабы анализ жүргүзөбүз да. Карап бересиз да, кыскасы, Кандай печка коюлат? Умный печка коюлат. Умный печка. Бир салып койсо көпкө чейин тура бере турган, Жакшы. Жүрүңүзчү, эми арткы эшик менен бул жагына чыгалы. Бул жагында тепкичтерин бүт кафел кылыпсыз, Аркада да кенен жай бар турбайбы? Караңыздарчы. Мына бул жагында да эшик барбы, сыртка көчөгө чыга турган. Жана сиз айткан көмүр ушул жактан келеби? Ушул жактан келип, ушул жактан чыгарса болот. Мына аркасында жөн койбой пайдаланып жакшы кылыпсыздар. Болот экен го ушундай кылса. Мына бул дубалдардын чатырларына чейин жабылыптыр, Чатыры жабылып астында фронтондоруна чейин тыныкеден кагылып чыгыптыр, туугандар. Жүрүңүздөр эми артка чыгып, бул жакты мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына бул көчө 40 гектардын 3-көчөсү, наркы 2-көчөсү, наркы чекеде 1-көчөсү. Мына канализация тартылып атабы азыр, Канализация тартылып ал жакта. Ушул жерден келип эле туугандар солго бурулуп, бир аз жүрүп нарагынан айланып кире берсеңиздер болот. Эми биз үйдүн коросуна кайра кайтып кирели. Мына бул жактарга чейин сары таш бастыңызбы, Бул жактан сары таш болгон бул. Мына жер эмне? Бул жак ажаткана. Сыртка ажатканабы? Мунун да сыртын сары таш кылдыңыз. Ажаткананын сыртына чейин сары таш кылсаңыз, ичине чейин сары таш кылсаңыз, аябай чаптаптырсыз го, Каражатты бул жакка чаптаптырсыз. Көрүп турасыздар, туугандар. Мына бул үйдүн соколу дагы, сырты дагы бүт көрүп турасыздар. Атайын кафел менен жасалыптыр. Бул жактарына дагы, үйдүн арт тарабына дагы бүт сары таш басылыптыр. Бул жерден 5 тепкич жогору чыгат экенбиз. Кайра эле үйдүн алдындагы жашыл аянтчага чыгып атабыз, туугандар. Мына бул жердагы жолчосу бүт сары таш менен жасалыптыр. Бул жерге эми газон эгилет, бир катар дарак эгилет да. Үй чындыгында чоң үй экен. Канча дедиңиз эле? 12-ге 9,5. 12-ге 9,5. Көрүп турасыздар. Үй чындыгында аябай жакшы курулгандыгын өз көзүңүздөр менен көрүп байкадыңыздар. Коммуникация, демек, отопленияны коюп бересиз. Центральный канализация барбы же септикпи? Центральный канализация бар.
Tutaştырып койгонсузбу же эми туташтырылабы? Туташтырабыз Кудай кааласа. Туташтырып койгонбуз. Onu tutaştırıp beresiz. Oçok kana var eken, отопление болсо, суу бар экен, свет бар экен, суу кампа да бар экен. Бүт бары бар экен, только келип жашаш эле керек экен, Ооба. Туугандар, эми не дейбиз? Мен сөздө эле таппай калдым Үмүт агабыздын кылган ишине. Баасын айтыңчы. Баасын 168 деп атабыз доллар. Түшүп бересизби? Сүйлөшөбүз. 168. Сүйлөшөбүз. Деп атабыз. Сүйлөшөбүз, келип көрүшсүн, жактырышсын. Документтери так эле? Документтери бардыгы так. Документтери бардыгы так. 168 000 доллар кеми бар. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Мына слифтер да баягы жаңы слифтерден койгон, ошойсу? Ооба. Суу түтүкчөлөр, Түз ылдый түшүп агып, алар кайка кетет суулар эми? Асты менен сыртка чыгып кетет. Сыртка бизде арык бар. Арттан дальше арка кошулат да. Мынаяка уклон жасалган булар? Уклон сырт жака уклон жасалган. Мына суу агып кете турган эмелер, тешикчелер да жасаган окшойт, Демек 168 000 кеми бар бул үйүңүз, Ооба. Сүйлөшөт экенбиз да. Сүйлөшөбүз. Абдан жакшы. Туугандар, экранда Үмүт агабыздын Раян курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн телефон номерлары жазылып турат. Тез арада чалып сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Мындай үйдөн дагы бирөөсүн куруп атат Үмүт агабыз. Анын проекти ушундайбы же башкачараакпы? Башкачараак, ой, полторашка. Кудай кааласа, аны мына айттан кийин бир жумада Кудай кааласа аны да киргизет. Аны дагы көрсөңүздөр болот. Көрсө болот. Алда бүтөйүн деп калыптыр да, анда? 10 күндүк иш жумушу калды. Жакшы экен анда. 168 000 доллар кеми бар туугандар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Ошто Ак Тилек кичи районунда 40 гектардын 3-көчөсүндө жайгашкан. Жакса сүйлөшүңүздөр. Биз баштан аяк баарын көрсөтүп чыктык. Эгер бул жерге көчүп келип жашай турган болсоңуздар, Ак Тилекте Айлампанын алдында бала бакча, мектеп, мечит, больница, аптека, маркет, транспорт бүт баары бар туугандар. Үй сиздер үчүн даяр. Канттай кылып, күкүрттөй кылып куруп коюптур. Эми буга келип жашаш гана керек. Сиздерге насип кылсын. Кош келиңиздер. Көрүшкөнчө аман туруңуздар, асманыңыздар ачык болсун.